Иран менен Кыргызстан ортодогу соода-экономикалык алаканы чыңдап, өзгөчө туризм, инвестиция салуу, инженердик техникалык кызматтар жана башка чөйрөлөрдө тыгыз кызматташууга кызыктар. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамыдов менен Ислам Кеңеши Межлисинин төрагасы Мухаммад Багер Галибовдун Тегеранда жолугушкан учурунда айтылды. Төрага Талант Мамыдов Кыргызстанда болуп өткөн саясий процесстер тууралуу маалымат берип, Жогорку Кеңештин жаңы курамы быйыл октябрда шайланаарын айтты. Азыр Кыргызстандын парламенти мыйзамдарды өлкөнүн жаңы конституциясына шайкеш келтирүүнүн үстүндө иштеп жатат. Тилекке каршы пандемия көп пландарды ишке ашырууга жолтоо болду. Азыркы учурда биздин өлкөнүн темир жол тармагы Түркмөнстан жана Өзбекстан менен кызматташып жатат. Ал келечекте Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы соода-экономикалык мамилени өнүктүрүүгө түрткү берет деп белгиледи Талант Мамытов. Галибов мырза болсо биздин өлкөлөр бул жаатта колдоого пайда алды. Атап айтканда Шанхай кызматташтык уюмун пайдаланышы керек. Бул уюмга мүчө болордо Кыргызстан Иранды колдогон. Бул үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдирем, деди Ирандын спикери.